Илгери калың токойдун четиндеги карагандуу жерде бир коен жашап, коркоктугунан казып алган ийининен алыс чыкчу эмес. Бир күнү коркуп ийинде жата берип, кантип күн көрөм, атасынын көрү бир баатыр болуп көрөйүн деп ойлоду да, ошол замат ийинден чыкты. Эки жагын каранып, тиштерин арсайтып, жүндөрүн үрпөйтүп, так маңдайында турган арстанды көрө койду да, коркконунан бир орунда катып калды. Арстан коёндун жанына келип: «Эй, бакыран көзүм, колго түштүң эми сени жейин» деп тиштерин качыратып, эки чайнап бир жутчудай болду. Коён байкуш эсин жыйып, кантип кутулуштун амалын издеди. Акыры арстанга: «Кадырлуу арстан, жесең жегин, бирок айта турган бир сырым бар» деди. «Анда тезирээк айтып кал. Сен өтө күчтүүсүң. Ага толук ишенем. Бирок тетиги кудукта сенден да чоң, сенден да күчтүү бир арстан бар. Ал баягы күнү сени жеймин деп ачууланып жатканын уккан болчумун. Оболу ошого бир беттешип көр. Сенин күчүңдү да көрүп калайын. Мен кайда качмак элем. Анан деле жейсиң, сырттаным» деп жалооруй карайт. Өзүнүн күчтүү, жанды уккан арстан чындап ачууланып: «Кана, менден күчтүү арстанды көрсөтчү. Ал кайсыл жерде? Ээрчитип бар» деп коёнго буйрук кылды. Коён арстанды терең кудукка ээрчитип барып: «Мына ушул кудукта, өзүң карап көрсөң» деди. Арстан кудукка эңкейип карап, өзүнүн сөлөкөтүн суудан көрдү да: «Мен ушул саксайган арстандан кантип эле кем калайын? Кана, кармашып көрөлү» деп ачуусу менен кудукка секирип түшөт. Сууга барып шалп этип түшүп, тумчугуп өлөт. Ошентип коён амал менен арстанды өлтүрүп, анык макоо тура деп секирип жолго түштү.